жана жагымдуу, өзү болсо абдан даамдуу. Buğday биздин үстөлдүн үстүнө нан болуп келгенче алыс жолду басып өтөт. Алар кайда өсөт жана аларды ким өстүрөт? Мен жаңы чайып коюп келейин. Сен болсо күзгүнүн эсин чакырып, бул жөнүндө сурап жана биргеликте чайга чакырып койбойсуңбу? Салам достор. Биз бардыгыбыз сүт ичип, нан жегенди жакшы көрөбүз. Биз сүттү уйдан саап алынат экендигин билебиз. А уйлар каякта жашашат? Көбүнчө аларды фермаларда жана айылдарда багышат. Айылдарда шаарларга салыштырмалуу аз адамдар жашап, чоң имараттар кездешпейт. Айыл аймактарында адамдар көбүнчө дыйканчылык менен алектенишет. Дыйкандар ар кандай жашылча жана мөмө жемиштердин түрлөрүн өстүрүшүп, мал багышат. Биз алар баккан кандай жаныбарлардын түрүн билебиз. Уй, кой, жылкы жана тооктор. Биз алардан жумуртка, сүт, эт жана жүн алабыз. Айыл чарбада агроном деген кесип бар. Агрономдор айыл чарбага тиешелүү өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө ыңгайлуу шарттарды жаратышат. Жыл сайын жакшы түшүм алуу оңой иш эмес. Ал үчүн агрономдор кыш мезгилинде өсүмдүктөрдүн уруктарын даярдап башташат. Айдалуучу жердин топурагынын курамын байкап текшерип турушат. Айыл чарбада атайын техниканын жардамы керек болуп турат. Ташуучу машиналар, комбайндар, тракторлор, пресстер, ар кандай жыйноочу жана пахта терүүчү машиналар колдонулат. Айыл чарбада дан өндүрүүнүн жардамы менен бардыгыбызга нан азыгы жеткиликтүү. Биз нандын ундан жасалат экендигин билебиз. А он эмнеден жасалат? Буудайды майдалаганда он пайда болот. Буудай болсо талааларда өстүрүлөт. Жазында буудай өстүрөр алдында жерди алдын ала трактор менен иштетишип, топуракты даярдап алышат. Анан буудайдын уруктарын отургузушат. Буудай өсүп бышкыча аны сугарып карап туруу керек. Күзүндө жай мезгили бою жааган жаандардын жана күндүн жардамы менен дан эгиндери бышат. Түшүмдү комбайндын жардамы менен чогултушат. Жыйналып алынган буудайлар ташуучу машиналардын жардамы менен тегирмендерге алып барышат. Ал жерден буудай майдаланып, унга айланат. Тегирменден машиналар дүкөндөргө жана набайканаларга жеткирилип, нан бышырылат. А биздин апалар болсо, унду магазиндерден сатып алышып, суунун жана ачыткынын жардамы менен бизге биз жакшы көргөн нанды жасап беришет. Дүйнөнүн ар кайсы бурчтарында адамдар күн сайын жеген тамактардын бири бул нан. Ошондой эле нан бардык элдерде эң көп керектелген азык. Биздин кылымга чейин 2500 жыл мурда гректер нандын 80ден ашык түрүн бышыруунун билишкен. Тажрыйбалар көрсөткөндөй, музаткычта нан бөлмө температурасына караганда 6 эсе тез катыйт. Эң чоң нан Йоханнесбургда 1988 жылы 18 мартта салмагы 1 тоннадан ашык салмакта болуп, Саска компаниясы тарабынан жасалган. Бүгүнкү биздин китеп Простоквашинадагы өчө. Эдуард Успенский, жазуучу, сценарист жана теле алып баруучу, 1937 жылы 22 декабрда төрөлгөн. Анын чыгармачылык жолу 1974 жылы жазылган Фёдор Байке «Ит жана мышык» китебинен башталган. Ал китеп менен Простоквашинадагы 3 мультфильми тартылган. Бул жазуучу ошол убакка белгилүү балдарга арналган АБВГ-дейка, биздин порттук кемелер кыдырып кетишти, балдардын түнү бейпил болсун аттуу передачаларды да жараткан. Бул жазуучунун чыгармаларын балдар менен биргеликте окууга сунуштайбыз.
Görüşкөнчө достор. Достор, биздин каналга кошулуп койгула жана лайк басканды унутпагыла.